Салам достор, бүгүнкү кечебиз бүгүнкү уктуруубуздагы эң сонун суроолордун бирине арналган. Сиздердин кызматыңыздарда кызыңар мен Айнура Миназарова. Үй бүлөдөгү кечиримдин ролу. Негизи эле кеңири айтылган сөз бар эмеспи? Кечирген адам, кечиргенди билген адам бул эң күчтүү адам деп. Бул сөздүн дагы чындыгы бардыр. Эгерде үй бүлөдө бири бирин кечире албай жатса, анда ал үй бүлө сакталабы же ал үй бүлө талкаланабы? Ким биринчи кадам ташташ керек? Деги эле үй бүлөлүк жашоодо өзүңдүн мамлекетиңдеги кечиримдин ролу канчалык деңгээлде маанилүү? Мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Ошондуктан үй бүлө курам деген жаштарды, азыркы учурда үй бүлөсү бар мырзаларды, айымдарды баардыгыңыздарды чакырабыз. Албетте төрүбүз бош эмес. Дал ушундай орчундуу суроого биздин коногубуз психолог Сейил Калдыбаева жооп бермекчи. Саламатсызбы Сейил эжеке? Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшы жүрөсүзбү? Рахмат, жакшы. Жадырап жайнап, жакшы маанайдан таркатып, позитивди таркатып, Аракет жуктуруп кылып атабыз. абдан кубанычтабыз келип бергениңиз үчүн. Бүгүнкү темабыз азыркы кайталап айткандай эле үй бүлөдөгү кечиримдин ролу болот. Үй бүлө сакталыш үчүн эмне керек, кайсы сапаттар керек деп эң эле биринчи суроону ушундай береличи. Үй бүлө сакталыш үчүн абдан көп сапаттар керек, бирок ошолордун эң эле орчундуусу кечирим сурай билүү жана кечире билүү. Эгер эки тарапта тең кечирим сураганды билбесек же кекчил болсок, кечирбейм, ушул кечирсем атым өчсүн деген өзүбүзгө ушундай анттарды берсек, анда бул нерсе үй бүлөнүн талкаланышына алып келет да. Ошондуктан кечирим сураганды үйрөнсөк, анан кечирим сурай билсек. Бул эң эле маанилүү сапаттардын бири. Эң эле керектүү бул үй бүлөдөгү бекемдикти сактай турган формуланын бөлүнгүс бир бөлүгү деп айтмакчымын да. Жакшы. Үй бүлө сакталыш үчүн кээде намыстанып деле кечирим сурабай коюшу мүмкүн да кайсы бир тарабы. Эмнеге? Бул деген эми мындай да деп туруп. Эми суроо ошол учурда адам өзүнө суроо берип көрсө да, менин үй бүлөм кымбатпы же менин бир болбогон, мени артка тарткан, мени бактысызга алып келген ушул текеберлигим кымбатпы мен үчүн деп суроо берип көрсө, анан кечирим сураган адам эч качан кем калбайт. Кечирим сураган адам күчтүү адам деп айтып кеттиңиз. Кечирим сураган адам бул демек зрелый, жеткилең адам, кечирим сураган адам акылман адам деп айтсак болот да. Кечире билүү дагы өтө маанилүү нерсе. Эгер биз кечиргенди билбесек, анда кечиргенди үйрөнбөсөк, анда үй бүлө курбай эле койгула деп айтмакчымын жаштарга. Биринчи кечиргенди үйрөнүп туруп, анан үй бүлө куруш керек. Анткени жаңылыштык кетет, жаңылбас, жак болбойт. Кечирим деп айтып атпайбызбы? Мисалы, Сейил эжеке, мындай болуп калса, адам нааразы болуп атат. Ага сен нааразычылыгыңды айттың да. Нааразы болуп аткан адамчы экинчи жарымыңа. Бирок ал адам сенден кечирим сурагысы келбей жатса, такыр көгөрүп атса, бирок сен андан кечирим сурашын күтүп атсаң, анда ал адамды тарбиялайсыңбы же ал адамга кантип бир багыт бериш керек? Биз адамды эч качан өзгөртө албайбыз, оңдоп түзөй албайбыз, тарбиялай албайбыз да. Тек гана ал жакка эрегишип, ал жакка атаандашып, экинчи тарапка ал кандай кылса мен да ошондой кыла берем десек, анда бул акылсыздык болуп калат. Ошондуктан экинчи тарап кекчилирээк келсе, анда биринчи тарап анда көбүрөөк кечиримдүүрөөк болуш керек да. Эгер үй бүлө кымбат болсо, анан акырындык менен ойлойм, көч бара-бара түзөлөт деген жакшы сөз бар эмеспи? Акырындык менен ал адам дагы жибит, ийит дегендейчи. Анан ошондуктан бир тарап жок дегенде ийкемдүүрөөк болуш керек. Эгер эки тарап тең көкбет болсо, анда ажырашуулардын бирден бир себеби көкбеттик. Эки тарап тең өзүнкүн бербейт, кечирим сурабайт. Анан кечирим сураганда да биз кантип сурайбыз? Эми кечирип коеюн, бирок сен мынтпедиңби? Же болбосо эми балким мен таарынтып алсам кечирип коеюн да. Жок, ал туура эмес кечирим суроо да. Кечирим суроонун да өзүнүн жолдору болот. Мисалы, мен эмне үчүн таарынтып алсам, ошону конкреттүү түрдө айтышым керек да. Айнура, мен сени кирип келгенде эле орой катуу сүйлөп алдым окшойт, же тонумду бийик көтөрүп алдым. Анан ошол нерсеге сен капа болуп түшкөнүңдү байкадым. Ошол үчүн кечирим сурайм
бул конкреттүү жакшы кечирим суроо да. Же болбосо кечирип кой, мен сага ушундай сөздөр менен сенин сезимдериңе катуу тийип алдым окшойт, мен ушул сөздөрүмдү айтканым сага катуу тийди, мен муну байкап калдым, кечирип кой деп бул жакшы кечирим суроо да. Анан бирок эгер анан мен мынтип эмесмин, анан өзүң түртпөдүңбү, анан сен актануу менен кошулбаш керек да. Бул конкреттүү таза чыныгы кечирим суроо болгон жакшы да. Мисалы кечиргенге чейин ар кандай келишпестиктер болот да. Кээ бирөө мисалы дароо эле сиз айткандай кабагын бүркөп же үнүн катуу айтышы мүмкүн, кайсы бир нерсе акырындык менен бышышы мүмкүн да. Ошол нааразычылыктарды кантип туура айтса болот? Мисалы жолдошуңа же жубайыңа нааразычылыктар пайда болду, сен ага таарындың, эми ошол таарынычты мындай жумшак, жакшынакай кылып жеткизсем? Негизи келишпестик болгондо биз 3 түрдүү реакция кылабыз да. Биринчиси атака, сөз менен же кол буттар иштеп кетет. Экинчиси болсо бул качуу да. Дароо эле комнатаңа, өзүңдүн бөлмөңө кирип кетесиң же сүйлөбөйм, бул адам менен сүйлөшпөйм деген чечим, акыркысы ажырашам. Туура жолу бул көзмө көз отуруп алып, жакшы атмосферада, баягы баладай эмес, чоң адамдарча сүйлөшө билүү. Бул туура жолу да. Анан ошондуктан келишпестик чечип атканда дайыма эки тарапта тең күнөө бар экенин түшүнүшүбүз керек. Эки тарап тең ак эмес, эки тарапта тең кемчилик бар экенин, ошол нерсеге даяр болуп отуруш керек. Анан ар бир тарап өзүнүн кемчилигин мойнуна алып, менден бул кетип калды, сенден бул кетип калды деген сыяктуу анан ортого алып келип, эмкиде ушундай болбош үчүн кандай кылсак болот деп баягы отуруп алып кептешкенден артык жол жок да, баарлашканда. Жакшы. Дагы бир сурообуз бар. Кечирим демек бул эмне? Кечирим бул эмне? Кантип кечирүү керек? Бул деген мисалы кечирдим деп туруп эле баягы кийинки дагы кезектеги бир көйгөй пайда болгондо билесиңби сен өткөндө деп турупчу. Ушундай учурларда болот. Ал адамдын жүрөгүн ого бетер катуулантат го. Кечирим бул унутуп калуу дегендикке жатпайт. Анткени адамдын унутуп калышы үчүн ал памятин жоготуп коюш керек да. Бирок кечирим бул эстеген күндө дагы, сен ошол катачылыгын эстеп кеткен күндө дагы кайра эскертпеш, кайра жана сиз айткандай билесиңби деген сөздөрдү колдонбош. Муну башкача айтканда акылыңан кетпесе дагы алыс жылдырып туруп көмүп коюш да. Экинчи, мен муну кайра сууруп алып чыкпайм. Анан тиги адамга эскертпеш керек, Эскертпеш керек. Толук кечирим эскертпейсиң да. Кечирдиңби, бүттү. Көмүлүш керек. Албетте жүрөктөн алып салыш кыйын, бирок убакыт керек. Убакыт менен убакыт дарылайт деп коет эмеспизби? Бирок эң негизги эстеткенибиз менен биз демек кайра өзүбүздүн жүрөгүбүздөгү эски жараттарды кайра атайын тырмап аткандай болобуз да. Же болбосо тиги адамдын да күнөөсүн кайра чукулап аткандай болуп калабыз. Ошол себептен чыныгы кечирим бул качан сен ал жөнүндө ойлонгондо күлкүң келет, эски жараттар жөнүндө же эч кандай деле жүрөгүңдө оору болбой калса, демек сен чынында кечирдиң ал адамды. Баягы айтып коюшат эмеспи? Эркек кечирбейт, бирок унутуп калат. Аял кечирет, бирок унутпайт депчи. Демек аял көбүрөөк кечиримдүүрөөк экен да. Албетте тарс эткенин баары тамаша, бирок ал жагынан жакшы унутпайт, негизи эле унутулбайт, бирок эскертпеш керек. Аял заты эскертпей эле койгон жакшы. Мырза тарабынан болобу, аял заты болобу, эскертпей эле койгон жакшы. Демек бул сенин чынында кечиргениң. Анан чынында бирөөнү таарынтып алсаң, ал сага өткөндө билесиңби деп кайра айтса, эми эле ал жубайың болбосо деле баары жагымсыз, Чоң рахмат сизге Сейил эжеке, жакшынакай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Достор, бүгүнкү коногубуз журналист, психолог, коуч, тренер Сейил Калдыбаева болду. Дагы да болсо үй бүлө тууралуу сонун темаларды уккуңуз келсе, көргүңүз келсе видеолорду, анда бизден алыстабаңыздар. Кызматта мен Айнура Миназарова.